Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Кечээ мен Фейсбукка жазып чыккандан кийин ошол жанагы телефонду аркылуу шылуундук жөнүндөгү тема кайрадан күн тартибине чыгып, кайрадан коомчулуктун көңүлүн бурдуруп атат. Анан ошол жерде мен бир нерсени байкадым да, ушинтип жабырлануучулар бир нерсени айтып чыкса эле дароо элдер өзүң күнөөлүү турбайсыңбы, өзүң минтип койдуң да, ошон үчүн ошондой болду да деп эле ошо жабырлануучу тараптан өзүн баш көтөргүс кылып, уят карып, тиги жерге башын тыгып салганга аракет кылат экенбиз. Анан мен айтып коеюн, мына мен эгерде жалгыз ушинтип алданып, мен эле жалгыз келеси болуп калсам, анда уялмакмын да. Бирок бул жерде мына октябрь айында 17-октябрда министрдин орун басары Нурбек Абдиев деген айтат 903.826.000 сомду алдамчыларга алдырып жиберген жарандар көп депчи, алардын мына жарымы эле кайтарылды деп айтып атат да. Демек, мен жалгыз эмесмин. Сен билимдүү болуп туруп эмне алдандың деп атышат. Ооба, билимдүү болуп туруп деле алдангандар бар экен. Мисалы, мына кечээ эле окудум, Кактуста жүрөт журналист, НТВ каналынын журналисти ФСБдан чалдык десе алданып 3,5 миллион рублин алдатып ийиптир, өзүнүн машинесинде сатып, анан кийин ширеңке менен бензин алып чык деп өзүңдү өрттө деп айтайын деп аткандан кийин апей деп анан кийин эсине келиптир. Мындай окуялар көп. Ошондуктан мен айтайын дегеним, бул жерде ошондой жарандарды коргоо системасы иштелип чыгыш керек. Мисалы, банктар деген иштеп чыгыш керек. Жөн эле жарандарга кредит беребиз деп, ошолордун кредиттин эсебинен пайда таба бербей, ошо жарандарды коргоо механизмин иштеп чыгыш керек. Мисалы, Норвегияда кечээ күнү мен ошентип жазып чыккандан кийин мага каттар келип атат жеке кат куржунума. Норвегияда өзүнүн эле күнөөсү менен ошентип акчаны алып, эми ар кандай окуялар болот да. Демек, ошол мошенниктер ошондой жолдорун табышкан. Алар психолог болуп бүтүшкөн, жарандарды кантип алдашты, кантип жолдон чыгарышты билет. Ошон үчүн банктар дагы ошондой системаны ойлоп чыгыш керек. Мисалы, Норвегияда айтып атат, ошол бир кат келди мага. Өзүнүн күнөөсү менен алдатып ийиптир акчасын. Бирок ошону кайра банктар кайтарып беришиптир. Ошондой кайтарып бере турган система иштеп чыгыш керек. Анан өнүккөн өлкөлөрдө, мисалы, бирөө мисалы банк аккаунттун мисалы кардары өтө активдүүлүк байкалса, дароо ошону блоктошот. Бир эле банктан эмес, бир нече банктан блоктоп салышат. Ошондой система иштейт да. А биздин Кыргызстанда болсо, бирөөнөн блоктолуп калса, экинчисинде болсо ошол кайра экинчи банктан аккаунт ачып алып, кайра эле жарандарды алдоону улантып атышат. Ошон үчүн эгерде банктар ошондой жоопкерчиликти ала албаса, ошондой биздин жарандарды коргоо механизми иштеп чыга албаса, анда кредит бербей эле коюшсун. Ошентип жарандарга жакшылык кылбай эле коюшсун.